Айгерим Расул кызы Ардак грамота менен сыйланды. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров эстрада ырчысы Айгерим Расул кызын карантин учурунда жардамга муктаждарга көмөк көрсөткөндүгү үчүн Ардак грамота менен сыйлады. Бул тууралуу ырчы айым Instagram баракчасына бөлүштү. Маалыматка ылайык, карантин учурунда кайдыгер карабаган инсандарга сыйлык тапшырылган. Ардак грамота менен сыйландым. Карантин маалында Кыргыз элине кайдыгер карабаган инсандарды өкмөт жана социалдык өнүктүрүү министрлиги жогору баалап, Ардак грамота сыйлыгы менен сыйлашты. Министрибиз Кочкоров Улукбек Тойчубаевичке терең ыраазычылык билдирем. Элибизде тынчтык, ынтымак болсун деп жазган. Эскерте кетсек, буга чейин министр Улукбек Кочкоров актер Эрнест Бөөрбаевге карантин учурундагы кайрымдуулук иштери үчүн сыйлык тапшырып, министрдин коомдук кеңешчиси күбөлүгүн ыйгарган. Маалымат булак Заман Чекиткейчи. Айбек Карымовдун иши чатакпы? Ырчы обончу Айбек Карымов кармалды деген дуу кептер тарады. Финпол издеп чыккан эмес, кармалды кармалбады деген сөздөр жүрүүдө. Бул боюнча ар ким өз пикирлерин билдирип жатышат. Азыр эле социалдык тармактарда телережиссер, продюсер Асыл Аппасова да пост жазды. Айбек Карымов сурак берип чыгыптыр. УКСТин жетекчиси досу болот экен. Сурактан кийин тамак ичкенге киришкен чыгар. Баары жайында деп Гүланда Инстаграмдан ызылдап жаткан эмес. Мен көргөн жокмун, анын инстаграмын окубайм. Эмнеге жашырып жатышат, иши чатак дейт деп жазды ал. Маалымат булак Аргумент